Алла субханала тағала аяттың манисинде айтат: силер күнөөнүн ачыгын дагы, жашыруунун дагы таштагыла дейт. Алла субханала тағала инсанды жаратып, жөн эле таштап койбостон, балким бактылуу болсун деп дин берди. Куран түшүрдү. Ошол Куранда Алла субханала тағала инсанга кайсы нерсе пайдалуу болсо, дүйнөсүнө, акыретине, ден соолугуна, үй бүлөсүнө аны өкүм берген. Кайсы нерселер инсанга зыян болсо, анын дүйнөсүнө, акыретине, үй бүлөсүнө, ден соолугуна ал нерселерди Аллах Таала тыйган, ал нерселерди Аллах Таала арам кылган. Инсан эгерде Аллах тыйган нерселерден тыйылып жашай турган болсо, Аллах өкүм берген нерселерди аткарып жашай турган болсо, анда адам бактылуу болот. Тескерисин кыла турган болсо, анда инсан бактысыз болуп калат. Аллах Таала тыйган, харам кылган нерселердин бириси бул зина. Аллах субханала тағала Исра сүрөсүнүн 32-аятында айтат: "Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Силер зинага, уятсыздыкка жакындабагыла. Эмне үчүн? Innahu kana fahishatan, анткени ал ыпластык, ал уятсыздык. Wa sa'a sabila, жана эң жаман жол. Өзүнүн муктаждыгын бүтүрүштүк үчүн, шахватын кандырыштык үчүн адам ошол жолду тандап ала турган болсо, анда тозоктун жолун тандаган болот. Аятты карап көрсөң болсок, Аллах Таала айтты: "Ла тaqrabu", жакындабагыла деп да зинага. Зина кылбагыла деген жок. Ла тазну, зина кылбагыла деген жок. Зинага жакындабагыла деди. Эмне үчүн? Анткени кайсы нерсе коркунучтуу боло турган болсо, кооптуу боло турган болсо, ага алыстан эле айтылат: "Буга жакындабай эле койгун" депчи. Балдарыбызга айтабыз: балам, муну токко жакындабагын. Балам, муну ысык чайнекке жакындабагын" деп айтабыз. Неге? Бала үчүн кооптуу. Кармаба деп айтпайбыз да агачы. Токту, вилкасыны кармаба деп айтпайбыз, жакындаба деп айтабыз да. Ошол сыяктуу эле ушул иш, ушул күнөө, анын кесепети өтө жаман болгондуктан, адамдын дүйнөсүнө, акыретине, динине, ден соолугуна, ар бир нерсеге зыян болгондуктан, Аллах субханала тағала ага жакындабагыла деп айтты да. Эми зина эмне деген? Чоочун аял менен никесиз жыныстык мамиле кылуу. Бул анын соң даражасы. Пайгамбарыбыз хадисин мазмунда айтат: адам баласынын ар бир дене мүчөсүнүн зинадан болгон үлүшү бар. Ал-айнани тазнияни ва зинаха ан-назар. Көз зина кылат, анын зина кылуусу көрүү. Арам нерсени, Аллах тыйган нерсени, намахрам чочун аялдарды көрүү. Кол зина кылат, анын зинасы кармоо. Кулак зина кылат, анын зинасы угуу. Тил зина кылат, тилдин зинасы болсо ошол жөндө сүйлөө. Ооз зина кылат, эриндер зина кылат, өбүү менен. Жүрөк эмне кылат? Натыйжада адам ушундай нерселерди кыла бергендиктен, көзүнү сактабагандыктан, кулагын сактабагандыктан, жүрөккө ошол нерсе кирдик топтоло берет, акырында жүрөк чечим чыгарат. Ушул нерсени кыласың деп чечим чыгарат. Дене жүрөккө ээрчийт. Жүрөк дененин падышасы. Анан натыйжада адам ушул адамды кыйроого учуратуучу, Аллахты наразы кылуучу жаман ишти кылып алат. Аллах Таала канча китеп түшүргөн болсо, бардык китептерде бул зинанын арам экендигин айткан. Тавратта дагы канча аяттарды түшүргөн Аллах Таала, Инжилде дагы, Забурда дагы, Куранда дагы түрдүү аяттарда Аллах Таала бул нерсенин өтө ыплас, бул нерсенин өтө жаман экендигин Аллах субханала таала ачык айкын баяндап бизге түшүндүргөн. Пайгамбарларды карап көрө турган болсок, бир да пайгамбар бул нерсеге жакындаган эмес экен. Бир да пайгамбар бул нерсени кылган эмес. Демек, жакшы адамдар бул нерсени кылбайт, даражасы төмөн. Күнөөлөрдүн дагы деңгээли болот экен. Ошол эң төмөн деңгээл. Аны кылган адам эң төмөн болуп эсептеле турган күнөө бул зина экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ми'ражга көтөрүлгөндө эки периште менен чогуу жүрүп, бейишти көрдү, тозокту көрдү, бейиштин рахаттарын көрдү, тозоктун азаптарын көрдү. Асманга чыкты, пайгамбарлар менен жолукту. Тозоктун азаптарынан бирөөсүн көрдүк. Тандыр сыяктуу бир нерсе бар экен, оозу ичкери жагы чоң. Фатталату фихи фаида фихи рижалун ва нисаун уратун. Анын ичинен ызычуулар угулуп аткан, кыйкырыктар, чыңгырыктар азапталып чыккан экен эркек аялдар. Ичине барып карасам, жылаңач эркек аялдар экен.
Кийин периштелерден сурасам, бул ким эле булар деп сурасам, алар айтты, хумуз зунату ваз завани. Алар зинакор эркектер жана зинакор аялдар деп айтты. Демек, бул күнөөнүн сазасы Аллах Таала аллази яслан-нар ал-кубра дейт. Ушундай күнөө кылган адамдар, ушуга окшогон күнөөнү кылган адамдар Аллах Тааланын даярдап койгон чоң отуна кирет дейт да, чоң азабына кирет дейт. Эми тозоктун азабы, тозоктун оту биздикиндей эмес экен тумандар. Пайгамбарыбыз айтып койду: "Инна наракум хадихи жуз'ун мин 70 жуз'ан мин нари жаханнам." Силердин бул дүнөдөгү отуңар канча 1000 градустагы отундар, темирлерди эритип сала турган. Канча нерселер болсо ошонун баарын эритип сала турган 1000 градустагы оттор тозоктун отунун 70тен бири дейт да. Калган 69 дагы бөлүгүнү Аллах Таала 70 менен биргеликте тозокко сактап койгон дейт да. Ошон үчүн Аллах субхана таала өзүнүн афиф, күнөөдөн таза болгон, өзүнүн намысыны, өзүнүн этегин таза кармап жүргөн адамды Аллах Таала жакшы көрөт, Куранда мактаган. Муъминун сүрөсүнүн 5-аятында Аллах Таала айтат: "Валлазина хум ли фуружихим хафизун." Алар менин жакшы сүйүктүү пенделерим, чыныгы момундар өздөрүнүн жыныстык мүчөлөрүнү сакташат дейт. Силер мага эки нерсени кепилдик бергиле, мен силерге бейишти кепилдик берем деп пайгамбарыбыз айткан. Эки жаактын ортосунда, эки буттун ортосундагы нерсеге мага кепилдик бер, аны таза сакта, күнөө менен булгаба аны. Пайгамбарыбыз эмне кылды? Мен сага бейишти алып берүүгө кепилдик берем деди. Фуркан сүрөсүнө Аллах Таала 68-69 аяттарында айтат: "Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар." Менин чыныгы момун пенделерим кандай десе, алар Аллах Таала менен биргеликте башка кудайчаларга сыйынышпайт. Вала яктулуна ан-нафса аллати харрамаллах. Алла арам кылган бирөөнүн жанына кол салышпайт, аны өлтүрүшпөйт. Вала язнун. Жана алар зина кылышпайт. Ва ман яфал залика, ким ошондой кыла турган болсо, ялqa аthama, ал өтө чоң күнөөгө жолуккан болот. Жана ал адам тозокко кирет. Яхлуд фихи мухана, ал тозокто кор болгон абалда калат. Жана Аллах субхана таала сиз бизге албетте бул инсандын табияты, фитраты. Инсанга Аллах ушундай бир табият койгон, ал ошол өзүнүн шахватын, өзүнүн каалоосун кандырат. Аны каалоону кандыруунун жолу адал жол менен да. Адал нике менен, ак нике менен Аллах субхана таала уруксат берген. Ал ошол ак нике менен адам ошондой мамиле кыла турган болсо, ага сооп да калат да, керек болсо. Садаканын сообун алат да. Неге? Ошол эле нерсесин эгер арам нерсеге сала турган болсо, күнөө алат эле го. Эми ал нерсени ал адал жол тандады. Алла разы боло турган жол тандады. Дин көргөзгөн жолду тандадыбы, ага сооп берилет да. Ошондуктан бул нерсеге адамды түрткөн нерсе имандын алсыздыгы. Иман алсыздыгынын себебинен адам жашыруун, баат адамдардан жашырып, жашыруун бөлмөгө кирип, эшиктерди култап, перделерди жаап, баягы уятсыздык кылып атканды эч ким көрбөс экен деп жашырат да. Аллах субхана таала карап турат аны. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Сен билбейсиңби Алла сени карап тургандыгын дейт. Алла сени көрүп турат го дейт. Аллахтын периштелери көрүп турат го. Ошол кезде уятсыздык кылып аткан учурда жашынып, аны бирөө тартып алып туруп, кайрага көргөзгөндө эмне кылат ал? Ошол нерсени, ошол видеону өчүрүштүк үчүн ал адам бардык байлыгын бергенге болсо дагы даяр болот да. Неге? Шерменде болуп калбайын депчи. Бул дүнөдө шерменде болуп калбайын деп. Ахиреттин шермендечилиги каякта калды анда? Ахиретте мындан да көп шермендечилик бар го. Яума тубла сараир. Ал күнү бардык сырлар ачылган күнү. Фама лаху мин куввати вала насир. Андай күнөөкөр адамга, уятсыз адамга эч бир жардамчы жок болот, эч бир күч кубат жок болот аны азаптан тосо турган. Ошондуктан Аллах субхана таала бул нерсени менен бизге арам кылган, мындан сактаныш керек адам. Буга жакындабаш керек адамчы. Зыяндары кандай? Эң биринчиси сахатур раб. Аллах наразы болот. Аллах наразы болсо, адамдын жашоосу оңолбойт. Аллахты наразы кылып алып, мен бактылуу болом деген адам акмак ал адам. Аллахты наразы кылып алып, мен ийгиликке жетем деген адам ал адашкан. Ал-курбу иля шайтан. Адам Аллахтан алыстап, Аллахтын рахматынан алыстап, шайтанга жакындайт да. Бейиштен алыстап, тозокко жакындайт. Анткени убакыт өткөн сайын, саат өткөн сайын, күн өткөн сайын адам же өзүнүн бейишине жакындайт, же тозокко жакындайт да. Ушул ишти кылуу менен адам Алла сактасын бейиштен алыстап, тозокко жакындап кетет. Жүрөктүн карайуусу, жүрөктүн катып калуусу,
ошонун натыйжасы бетке дагы өтөт экен да. Жүзүнө дагы өтөт экен адамдынчы. Адам канчалык сулуу болсо дагы, канчалык келбеттүү болсо дагы, бирок ушул күнөөнү кыла турган болсо, зина кыла турган болсо, уятсыздык ишти кыла турган болсо, Аллах Таала аны адамдардын жүрөгүнө ага болгон жиркеничти салып коет да. Адамдар муну көрөр менен жиркенет да. Көргүсү келбейт да. Аны менен сүйлөшкүсү келбейт, аны менен отургусу келбейт да. Дагы бир зыяны кандай? Анын денесинен чыккан жыт бардык жерге тарап кетет дейт. Орда ошондой болчу. Бирөө ушул жаман ишти кыла турган болсо, солих, таква адамдар ошонун жытынан билет эле, сен ушул ишти кылат экенсиң, жакындабагын депчи. Азыркы учурда бизге билинбей калды. Ал жыт барбы жокпу билинбей калды. Неге? Бул иш өтө жалпы болуп кеткенин себебинен, көйүп кеткенин себебинен ошол жыттын сассыктыгы бардык жерди каптап калды. Биз жакшы жытты жаман жыттан айырмалай албай калдык да. Ошол сыяктуу эле жүрөктөгү кыжалатчылык, бирөөнүн карындашына, бирөөнүн эжесине, бирөөнүн махрамына жакындык кылган ошондой бир анын аброюну төккөн адам жүрөгүндө эч качан тынчтык болбойт. Ал тынч жашай албайт алчы. Дайыма өзүнүн жүрөгүндө кыжалатчылык боло берет, өзүнү жеп жүрө берет. Менин дагы карындашыма бирөө ошондой кылбады бекен. Менин да кызыма бирөө ошондой кылбады бекен. Менин да аялыма ошентип бирөө жаман ишти кылбады бекен деп дайыма кыжалатчылыкта жүрөт да. Ырыскыда береке кетет. Адам көп жакшылыктардан куруп калат. Адам өзүнүн рызкысынан куруп калат кылган күнөөсүнүн себебинен да. Ошол сыяктуу эле шиддатул хисаб, ахиретте болсо өтө катуу эсеп кысап болот. Аддухулу финнар, тозокко кирүү болот, Алла сактасын. Эгер ошол иштен кайтпай турган болсо, тооба кылбай турган болсо, Аллах Таалага чыныгы жүрөктөн тооба кылбай турган болсо. Ашхада ала нафсихил халайq. Бардык махлуктарды өзүнө күбө кылып койду да. Түнү кылган болсо, түндү күбө кылды, күндүзү кылган болсо, күндүздү күбө кылды да. Жерди күбө кылды. Яума идин тухаддису ахбараха. Ал күнү жер өзүнүн үстүндө эмне болгон болсо, кайсы нерселер болгон болсо, ошону бардыгын айтып берет. Паланча күнү, паланча түнү, ушул адам ушул убакта ушуну менен ушундай кылган депчи. О, адамдардын камерасын, онун видеосун өчүрүп койгонго мүмкүнчүлүк бар, бирок Аллахтын камерасын кантип өчүрөт? Ошол сыяктуу эле хана жамиал махлукат. Бардык махлуктарга кыянат кылган болот адам. Пайгамбарыбыз айтты: "Ма фаша зина фи каумин илля ахлакахум." Кайсы бир коомдо зина тарап кете турган болсо, анын кесепети, анын себебине келген азап булардын баарын жок кылат дейт. Жер титирөө, түрдүү катаклизмдер, түрдүү балелер, апаттар, ошонун бардыгы ушул сыяктуу жаман уятсыздыктардын себебинен болот да. Ошондуктан Аллах Таала сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Убакыт берип атат. Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, тыйган нерселерден тыйылууга да. Жана буга чейин кандай кемчиликтер кеткен болсо, ошонун бардыгынан тооба кылып, Аллахтан истигфар, кечирим сураганга. Ошол сыяктуу эле дагы бир маанилүү бир эреже, урматтуу туугандар, ар бир эле нерсе бардык жерде табыла бербейт экен да. Мисалы, бир адам ооруп калды. Ал дары алыш керек. Дары алыштык үчүн ал дарыканага барса гана табат да. Аны устаканага барса таппайт дарыны. Bir адамга үйүн оңдош керек, бир курулуш материалы керек. Ал адам ошол курулуш материал саткан жерге барат, ошол жерден гана табат да. Аны дарыканадан таппайт. Ошол сыяктуу эле шариат илими, дин илими бул ала турган жери бар, өзүнүн орду бар, сурай турган жерлер бар. Кимден сураш керек болсо, ошондон сураш керек да. Ар бир тармактын адистери бар да. Кимге эмне муктаждык болсо, ошол адистерден сурайт. Адистен эмес, башка бирөөдөн сурай турган болсо, ал адам адашат. Жашоосу бузулат да. Бир адам ооруп калды, доктурга барыш керек да. Жүрөгү ооруп атат, мисалы үчүн доктурга барыш керек. Ал адам доктурга баргандан көрө темир устага барды да. Менин жүрөгүм ооруп атат, денем ооруп атат, дарылап бериңиз. Бул адам акмак адам да. Макул, кел, мен сени дарылап берейин деп туруп, ошол дарылап баштаган темир уста дагы бул дагы акмак да. Неге? Өзүнө тиешелүү ишти кылган жок. Ошол сыяктуу эле диний маселелерди аалымдардан, илимдүүлөрдөн суралат. Илимсизден же өзүнүн түшүнүгү туура эмес болгон адамдан, толук билбеген адамдан, надандан сурай турган болсо, эң биринчи ал өзү адашат. Башканы да адаштырат да. Мынау ишти кылсам күнөө болобу же болбойбу деп
илимдүүдөн эмес, башка бир илимсизден, надандан сурай турган болсо, анда бул акмак. Илимдүүдөн сураш керек болчу. Эми жанагы илимсиз надан адам өзү билбейт. Бирок жанагыга жооп берип атат да. Ооба, муну кыла берсең боло берет. Зина кылсаң боло берет. Кыздарга барсаң боло берет. Деген адам бул дагы акмак да. Ошондуктан Аллах Тааласы менен бизге толук дин берди. Жана ошол диндин сактоочулары, динге кызмат кылуучу аалымдарды да сиз менен бизге Аллах Субхана Таала берип койду. Эмне маселе боло турган болсо, жашообузда кандай маселе, динге тиешелүү, шариатка тиешелүү маселелерди аалымдардан сурайлы, жөнөкөй элден сурабайлы. Ал өзү адашат, сизди адаштырат. Ден соолукка тиешелүү маселелерди аны доктурдан сураш керек, врачтан сураш керек. Курулушка тиешелүү маселелерди устадан сураш керек. Алла Субхана Таала бардыгыбызга уятсыздыктардан сактанып, жакшы иштерди кылып жана жаман иштерден тыйылганга тауфик мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.